Koronavirus жана пневмония илдети Кыргыз өлкөсү үчүн оор жоготууларды алып келди. Дээрлик күн сайын маданият, илим, саясат, коомдук тармактарда элге таанымал бир катар атуулдарыбыздын да дал ушул оорунун себебинен каза болуп жатканы кабарланып турат. Коронавирус жугуп ооруканага түшкөн коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасында 24 майда түш ченде көз жумган. COVID-19 каршы республикалык штаб тараткан кабарга ылайык, коронавирустун айынан анда эки тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөкөт оорулар өрчүп кеткен. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы коомдук ишмер 70 жаштагы Мукар Чолпонбаевке коронавирус инфекциясы жугуп 5 майда ооруканага түшкөн. Абалы оор болуп турган. Белгилүү адвокат Кайрат Загибаев 2 июлда Бишкекте эки өпкөсү тең кагынып каза болду. Маалыматты адвокат Канат Хасанов ырастады. Маркум пневмония менен 5 күн мурда ооруканага түшкөн болчу. 62 жаштагы Кайрат Загибаев бир катар чуулгандуу иштерде айыпталгандардын адвокаты болгон. Ички иштер министринин мурдагы орун басары, милициянын генералы Сабырбек Курманалиев каза болду. Маалыматка ылайык 66 жаштагы генерал да пневмонияга чалдыккан. Сөөгү Чүй облусундагы Дмитриевка айылында жерге берилди. Сабырбек Курманалиев ички иштер органдарында 30 жылга жакын эмгектенген. Нарын Чүй облустук милиция башкармалыгын жетектеп, 2008 жылы ички иштер министринин орун басарлыгын аркалаган. Медицина илимдеринин доктору профессор Абдиманап Муратов каза болду. Мындай маалымат 4 июль күнү тарады. Маалыматка ылайык 59 жаштагы Муратов акыркы күндөрү пневмония менен ооруп жаткан. Абдиманап Муратов 1961 жылы Ош облусунда туулган. Ал президенттин жана өкмөттүн аппаратында саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы катары иштеген. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары, кийин билим берүү министринин орун басарлыгын да аркалаган. Ушул эле күнү Ысык-Көл облустук ооруканасынын жалпы педиатрия бөлүмүнүн башчысы Эдил Садыков каза болгону тууралуу маалымат тарады. 62 жаштагы дарыгер 30 июнь күнү коронавирус аныкталган соң ооруканадагы обсервацияга жаткан. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаты Чыныбай Турсунбеков 6 июлда түнгө маал пневмониядан көз жумду. Буга чейин Чыныбай Турсунбеков эки өпкөсү кагынып Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жаткан болчу. Акыркы күндөрдө анын абалы оор экени, жасалма дем алдыруу аппаратынын көмөгү менен дем алып жатканы айтылган. Чыныбай Турсунбеков 7 июлда Бишкектеги Ала Арча көрүстөнүндө жерге берилди. Коомдук жана мамлекеттик ишмер Кушпак Тезекбаев 68 жашында Ош шаарында пневмониядан кайтыш болду. Кушпак Тезекбаев 1952 жылы Ош облусунун Кара Суу районундагы Папан айылында туулган. Эмгек жолунда бир катар мамлекеттик кызматтарды аркалаган. Манас эл аралык аэропортунун инвестициялык өнүгүү жана эл аралык кызматташтык боюнча мурдагы вице-президенти, өкмөткө караштуу Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директорунун орун басары Дайыр Токобаев 7 июлда 34 жашында кайтыш болду. Токобаев бир жумадан бери эки өпкөсү кагынып ооруканада жаткан. Акыркы күндөрү абалы оорлоп кеткени белгилүү болду. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 54 жаштагы окутуучусу Аликжан Шерматов пневмониядан 7 июль күнү каза болду. Тилекке каршы жубайы экөө коронавирус жуктуруп алып, Аликжан Шерматов ооруканада дүйнө салды. Ош облустук аймак аралык балдар ооруканасынын лор бөлүмүнүн башчысы Жангара Абдыхаликов 8 июлда каза болду. Ал ооруканага 3 күн мурун түшкөн. Алгачкы диагноз эки тараптуу пневмония деп коюлган. Ички иштер министрлигинин коргоо кызматынын Бишкек шаарынын Октябрь райондук бөлүмүнүн башчысы Айбек Баяков 4 июлда каза болду. Ал 50 жашта болгон. Министрликтин мамлекеттик адистештирилген коргоо кызматынын башкы башкармалыгынан кабарлашкандай, Баяков эки тараптуу пневмония дартына кабылып, жакшы боло албай үзүлгөн. Тилекке каршы мындай тизмени дагы бир топко улантууга мүмкүн. Канчалаган талант ээлери, эли жерине эмгеги сиңген жарандарыбызды, бир тууган мекендештерибизди башка келген бул илдет аеосуз алып кетүүдө. Жакындарын, досторун жоготкон бардык мекендештерибизге терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бүгүн жалпы журт илдеттен максималдуу түрдө сактануу аракетин көрүшү зарыл болуп турат.
Өткүрбек Рахманов, Регион.